2025-жылы чыныгы жыртыда келген суроолорду иштейбиз. Азыр химиядан келди деп группаларда тараган суроолордон бирөөсү. Химиядан биринчи суроо дейт. Төмөнкүлөрдүн кайсынысы физикалык кубулушка кирет? Көмүрдүн күйүүсү, нан бышыруу, жумуртканын сууда кайноосу, тактайларды аралоо дейт. Химиялык жана физикалык кубулуштарды биз азыр силерде бул жерден көрсөк болот. Өзгөрүүлөрдү. Химиялык өзгөрүү деп биз эмнени айтабыз? Химиялык реакция жаңы продукттарды пайда кылганды айтабыз. Бул эмне болот? Отун күйүп жаңы нерсе, күл пайда болгондо, газдар чыгып кеткенде бул жаңы реакция. Чирип башка зат пайда болуп атат. Дат басып кычкылданып атат. Тамак сиңирилип башка формага өтүп атат. Химиялык жаңы заттар пайда болгон, бул химиялык өзгөрүү. Физикалык өзгөрүү деген бул зат формасын өзгөртөт, бирок химиялык курамын эмес. Эригенде катуу абалдан суюк абалга өтөт, формасы гана өзгөрөт. Майдалаганда жөн эле майдаланат. Сындыруу, чабуу, сууну кайнатканда суу суюк абалдан газ абалга өтөт, кийин кайра жамгыр болуп суюк абалга. Формасын гана, агрегаттык абалын гана өзгөртөт. Ошондуктан биз бул суроону карай турчу болсок, көмүрдүн күйүүсү химиялык өзгөрүү, нан бышканда ичиндеги байланыштар күйүп, үзүлүп, жаңы байланыштар пайда болот, химиялык өзгөрүү. Жумуртканын сууда кайноосу, кайнаганда бышат, ичинде бийик жогорку температурада жаңы байланыштар пайда болуп, белоктор, башкалар формаларын өзгөртөт. Ошондуктан бул дагы химиялык өзгөрүү. Ал эми тактайды аралаганда жөн эле араланып, майдаланат. Ошондуктан бул физикалык өзгөрүү. Аралоо, чапкылоо, сындыруулар булар физикалык өзгөрүү болуп, туура жообу Г варианты болот. Биздин Билимот катталгыла YouTube'дан, TikTok'тон же Instagram'дан дагы бир канча чыныгы жырытынын суроолорун иштеп турабыз.